Күнүңүз кандай өтүүдө? Assalamu alaikum. Кыргызстан, кандайсыздар? Кандайсыздарбы? Англиядагы адамдардын мамилесин айтып бергим келип турат, кыска нускагы. По факту айтып бергим келип турат, туугандар. Полияда иштеп жүрөм. Атасы менен баласы келатат. Англичандар, баласы 5 жашта, атасы болсо улуу, анан баласы болсо 5 жашар бала мага хай деп салам берип атат да. Мени тааныбайт болбосо. Мен да аны тааныбайм. Атасы да салам берип атат. Ага үйрөтүп коюптур да. Улууларды көргөндө салам берип жүр депчи. Бул бир, экинчиси, Тескодо телешканы түртүп барасаң, мындай ага зыян берген эмессиң же неме кылган эмессиң, жөн эле сени айдап келип атып, сени көрүп кала турган болсо, sorry деп сенен кечирим сураган жагы бар экен да. Тез кечирим сурап турушат экен. Экинчиси, велосипед менен тээп баратат, анан хай деп жылмайып сага салам берип турат экен. Үчүнчүсү, телешканы коюп атат, улуу эле киши, 50-60ка чыккан, телешканы койду, анан кичине жылып койдум да. Анан рахмат деп. Улуу адамдын кичи адамга рахмат деп айтканы бир башкача болот экен. Кыргызстанда андайды угуп эле келем менчи. Анан Кыргызстанда туугандар, бизде ыйман бар, бирок амал кылбай атабыз да. Буларда болсо ыйман жок, бирок амал кылышат да. Мусулмандагы болгон сыпаттарды булар амал кылышат экен да. Мамилелери бири-бирине жакшы экен. Ар дайым жылмайып турушат экен, бири-бирин көрүп саламдашкандачы. Бизде болсо туугандар, баардык нерсени билебиз, бирок ал нерсени аткара албайбыз да. İçimizde bir tekebüрлük нерсе барбы же ушундай бир күлүп, бир жылмайып салам берсем мен башкача ойлойт дейби же чындап эле башкача ойлойт да, буга эмне болгон депчи, бул не бүгүн башкача го депчи. Ошол туугандар. Бирок ошондой болсо дагы биз ыйманыбыз бар болгон үчүн биз ыйманыбыз менен булардан жогорураак турабыз да. Шүгүр келтишибиз керек, болгон амал кылууга аракет кылышыбыз керек да. Мусулмандын мусулманга карашы бул садака, жылмайып карашы бул садака деп Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып койгон да. Ошол туугандар. Башка өлкөдөгүлөй насист болушпайт экен, булар мамилеси жакшы экен. Өнүккөн мамлекеттин баары бир адамдары өнүккөн мындай мамиле менен сага мамиле кылат экен. Иштеген жеринде башка өлкөлөрдөн келген мигранттар болуп калат кээде. Насист нерсе бар да, баары бир өнүкпөгөн мамлекеттин адамдарынын мамилеси баары башка болот экен. Ошол туугандар. Көп кыжаалат болуп ойлоно бербеңиздер, адамдар кандай болот депчи. Ошол келе бересиздер. Буюрса насип этсе, рызкыңыз насип эткен болсо келип иштейсиз тууган. Мен бул жака баарыңыздар келиңиздер деп эле сунуштап айтып аткан жерим жок. Болгону кандай ситуация, кандай көрүнүш, ошол нерселерди айтып бергим келип турат да. Ушундай депчи. Каалайм бирок келип иштеп кетип өзүңүздүн муктажыңызды чечип алсаңыз мен сүйүнөм. Мен максатыма жеткен болом да. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.